Кайрадан мен Түз эфирде Алтынай Арстанбекова. Азыр эле белгилүү адвокат Канат Хасанов байке Бишкекти башына кийип кыйкырып ыз учуу салып аткан экен. Ошол Канат байкеге жооп берип коеюн. Канат байке, өзүңүз даяңыз. Азыр деген момундай коронавирус болуп атканда, андан мурун дагы ооруп жатып калып, капельница болгон сүрөттөрүңүздү, видеолоруңузду көрсөтөт элеңиз. Ошону менен чыгат элеңиз. Сиз деген менден улуусуз. Анан кийин деген ден соолугуңузду караңыз, өзүңүздү караңыз, ооруп калбаңыз. Буга чейин вирус менен ооруп атат деп мен уккан эмес элем. Ана өзүңүз айтып атасыз. Буга чейин ооруп дагы жөн жатпай сиз жөнүндө сүйлөгөн адамдарга жооп берип жүргөн экенсиз. Азыр болсо Бишкекти башыңызга кийип алып кыйкырып аткан экенсиз. Мен сизге жооп берип коеюн. Биринчиден, мен сизди чуккан жокмун. Мага адамдар өздөрү маалымат беришет. Сиздин ошол бейшен досуңуздун арты кайрылуу болсун деп сизге көңүл айтып коеюн. Бейшеке деп, дос деп көп жылдан бери дос болуп жүргөн экенсиңер. Ошол досуңузга, өзүңүздүн Facebook'тагы баракчаңызга эх досум деп көңүл айтып жазган экенсиз. Бир эмес эки жолу публикация кылып пост жазган экенсиз. Бирок деген ошол өтүп кеткен Бейшен деген кишинин аялы мага айтты. Канат Хасанов Facebook'ка пост жазыптыр, бирок деген мага телефон чалып, мага көңүл айткан жок деди. Сиздин популист экениңизди мен жакшы билем. Телефон чалып аялына көңүл айтпай, Facebook'тан жазып, өзүңүздүн досуңузга күйүп атканыңызды билдирген экенсиз. Экинчиден, мен сизди чуккан жокмун, мен эмне кылам чукуп? Сиз кимсиз чукуудай? Анын үстүнө мен чукуугуч болуп иштебейм, мен чукуугуч эмесмин. Көз карандысыз журналистмин деп өзүмдү көп жылдан бери, 3-4 жылдан бери айтып келем. Көз карандысыз журналисттик милдетимди аткарып атам. Көз карандысыз журналист жок, чыгарба, тартпа, буну макта, тигини карала деген кожоюну жок. Биз барсак, ошол кыз Түз эфирге алып чыгат, биздин арызмуңузду коомчулукка жеткирет деп элдин бардыгы мага кайрылат. Аны сиз жакшы билесиз. Ошол аманат сөздү мен коомго айтып жеткиришим керек. Ал менин милдетим. Өз милдетимди жакшы түшүнөм. Өзүмдүн милдетимди аткарып келатам. Бул Фатима эжени мен буга чейин тааныбайт болчумун. Бейшен байкени дагы тааныбайт болчумун. Башка бирөөдөн номерди алыптыр, телефон чалды, чакырды, бар жоктун баарын айтып берди. Өзүңүз жакшы билесиз, сиз юрист, адвокат. Мага караганда, элге караганда бардыгын жакшы билесиз. Милиция тергейт, сотко өткөрүп берет, сот чечим чыгарат. Канат Хасанов күнөөлүү, баласы каракчылык кылды, анын натыйжасында адам өлдү деп мен айткан жокмун. Сиздин дарегиңизге мен эч нерсе айткан жокмун. Мен өзүмдүн милдетимди жакшы билем. Анан алтыша деп кыйкырып, бакырып, өзүңүздүн популисттигиңизди кармап, өзүңүз да аябай эмоционалдуу адам элеңиз. Биротоло эле шаарды башыңызга кийип алыптырсыз. Өзүңүздү жакшы караңыз, ооруп калбаңыз, биротоло жатып калбаңыз. Мен чын диlimden сизге ден соолук каалайм. Тергөө иштерин милиция мыйзам чегинде алып барыш керек. Сиз турасызбы, балаңыз турабы, же болбосо ошол Бейшен Дүйшөнбиевдин өмүрлүк жары турабы, туугандары турабы, мен аны чече албайм. Мен сот эмесмин. Тергөөдө да иштебейм, аны жакшы билесиз. Мен болгону элдин үнүн, арызданып келген адамдардын үнүн коомчулукка жеткирип койдум. Ал менин милдетим. Анткени алар айтышты, бул нерсени, бул окуяны, бул кылмыш ишин коомчулукка жеткирбесек болбойт. Анткени эмитен эле мыйзам бузуулар болуп атат. Эмитен эле
тиги тарапка тарткандар болуп атат, коомчулук билсин деп. Мен өзүмдүн мына 22 жылдан бери иштеп аткан тажрыйбамда ачык чыгар коомго жеткир кылмыш кылган адамдардын коркпой фамилиясын мен айтамын, түз эфирге алып чык деген адамдар деген булар адилеттүүлүк, чындыкты издеген адамдар. Эгерде сиз туура болсоңуз, анда сиз биринчи кыйкырып чыгат элеңиз. Анын ордуна сиз өмүрлүк жолдошу дүнүйдөн өтүп кетсе, сиз аялына телефон чалып же болбосо барып көңүл айтпастан сиз Facebookка жазып атасыз. Бирок өзүңүз бир да телефон чалбаптырсыз. Аны Фатима эже мага айтты. Анан Жумалиев жөнүндө эмнеге эстедиңиз? Мен түшүнгөн жокмун. Мен ал кишини Акаевдин малынан бери көрө элекмин. Акаевдин малында вице-премьер-министр, жол министри болуп иштеген. Мен ага эмнеге кызмат кылышым керек? Мен түшүнгөн жокмун. Жумалиевке кызмат кылып атасың деп тантырасаңыз боло береби сизге. Анан Канат байке жанагы $250,000 өткөндө мен сиздер деген түз эфирде менин суроолорума жооп бергиле, интервью алайын десем, 2,5 ай күттүрүп менден качып жүргөнсүңөр. Аны элдин баары билет. Анан деген мени кабыл албай, охрана менен кубалап чыгам деп өзүңүз кыйкырып бакыргандан кийин мен Facebook аркылуу сизге, Жапыкеевке, Мамыткановго суроолорумду бердим. Аларга жооп берген жоксуңар. $250,000 бербей атат деген аялды аяңыз дедим. Анда үй бүлөсү, бала чакасы бар, ал дагы бирөөдөн карыз алса керек деп айттым. Ал жөнүндө суроо бергенмин. Андан сырткары дагы толтура адамдар сиздин адвокаттык ишмердүүлүгүңүз менен жакшы тааныш экен, жакшы билишет экен. Анын баары мага айтып атышат, маалымат берип атат. Эгерде азыр мени түз эфирде мага маалымат берген адамдар угуп отурган болсоңор, кимиңер мага канча сом бердиңер, ошону да жазып койгула, эгерде далилдей алсаңар. Аманат сөздү мен өзүм чыгарып эле жүрөм. Бирөөдөн бир тыйын алган эмесмин. Анан кийин деген отуруп алып эле кыйкырып өкүрүп бакыргандын кереги жок. Буга чейин дагы мага ыйлап келип, коомчулукка жеткирип кой, сенин түз эфириң аркылуу мен деген чоңдорго кайрылышым керек эле, акыбалым ушундай деген адамдардын бирөөсүнө жок дебей, бирөөсүнөн бир тыйын албай, мен түз эфирге чыгарып жүрөм. Коом билиш керек, ким уур экенин, ким коррупционер экенин, ким кылмыш кылып атканын, кайсы сот, кайсы адвокат канча акча алып, кандай иштерди бүтүрүп атканын коом билиш керек. Коомго жарыялагандан кийин жок дегенде кичине сестенип болсо дагы коомдогу терс көрүнүштөрдү биз жоготуп, же болбосо ошол уурулук кылган, коррупционер болгон, элге каршы иштеген, элди ойлобогон айбандар, акмактар кичине болсо дагы ойлоноор, сестенер деген жакшы тилек, жакшы ой болчу. Анан кийин деген дагы кандай обвинение мага колуңузду көзөп сүйлөбөңүз. Мен аны мени коркутуу катары кабыл алам. Анткени сиздин адвокаттык, юристтик ишмердигиңизден сырткары дагы мыйзам менен эсептешпеген адамдар бар. Биз аларды карылар дейбиз. Ошол адамдар менен мамилеңиз бар экенин мен жакшы билем. Мени коркутпаңыз. Мен артымда эл турат. Колуңузду көзөп, сөмүйүңүздү көзөп сүйлөбөңүз. Эгерде сүйлөшө турган сөзүңөр бар болсо, ошол Бейшеке деген досуңуздун аялын көзү тирүү турат. Фатима эже менен сүйлөшүп алыңыздар. Сот аркылуу сүйлөшөсүңөрбү, мурдагыдай бири-бириңердин үйүңөргө барып, конок болуп сүйлөшөсүңөрбү, аны өзүңөр чечесиңер. Мен ага аралашпайм. Укугум жок. Болгону мен сизди чукулабай эле өзүмдүн оокатымды кылып эле бала чакамды багып жүргөнүмдү айтып коеюн. Анан кийин деген чындыкты коомчулукка жеткириш үчүн адамдар өздөрү мени издеп табышат. Кудайга шүгүр, демек Кудайым ошол милдетти мойнума жүктөгөн. Чындык издеген адам алтын айга кайрылат деп милдетти жүктөгөн. Аны дагы Кудайым берет, аны сиз жакшы билесиз.
Кудайым берген үчүн мен ошол милдетимди аткарып келатам. Анан кийин деген туугандары күнөөлүүбү, ким күнөөлүү, аны деген сот чечсин. Эгерде сот мыйзамдуу болсо, бирок деген сот бизден мыйзамсыз да, аны жакшы билесиз. Ким көбүрөөк акча берсе, адвокаттар сотко акча ташып жүрүп, кичинекей кыздарды зордуктаган педофилдер түрмөдөн чыгып кетип атканын дагы билесиз. Адам өлтүргөндөр бир күн ИВСте отурбай, бир күн СИЗОдо отурбай чыгып кеткенин дагы билесиз. Бул дүйнөдө адилеттүүлүк орнош керек. Качанга чейин биз чындыкты издеп жүрө беребиз? Качанга чейин адамдар ыйлап, какшап, чындыкты издеп, кубалап жүрө берет? Ошол жанагы ортодо мыйзам чегинде иштебеген, акча ташып, маселени чечкен адвокаттар, Кудайдан коркпогон соттор, өз билемдик менен өзү каалагандай тергеген тергөөчү милиционерлер ушундай биздин жашообузду кыйын кылып, биздин жашообузду тозок кылып атат. Аны дагы жакшы билесиз. Анын баарын билип туруп, анан кийин Бишкекти башыңызга кийип алып, кыйкыргандын кереги жок. Сабыр кылыңыз. Ушул түз эфирден ошол Бейшен Дүйшөнбиев деген өтүп кеткен байкенин бир туугандарына, аялы Фатима эжеге, бала чакасына көңүл айтам. Сиз дагы пост жазып койбой, мурда кийин чай ичип, нан жеп, дос болуп жүргөндөн кийин телефон чалып көңүл айтып койсоңуз жарашмак. Анткени сиз деген белгилүү адамсыз да, сиз деген улуу адамсыз. Чайын ичип жүргөнсүз, маңдай теске отуруп алып, талай жакшы күндөрдү өткөргөнсүңөр бири-бириңер менен. Бирок мен сизден кичүүмүн, акыл үйрөтпөйм. Бирок деген кыргыз деген адамгерчиликтүү, ыймандуу адам жакын адам өтсө көз көрсөтүп көңүл айтат. Азыр мына вирустун маалында деле жакын адамдарыма барып көңүл айтып жүрөм. Маска кийип, перчатка кийип көңүл айтып жүрөм. Кече эле мен 2 жерге барып көңүл айтып келдим. Ошол анан кийин деген түз эфирлерге чыгып, популисттенип, элдин алдында өзүңүздү укмуш көрсөтүп, ошол боюнча сизден мен алдыңызга түшө албайм. Андан ал жагынан сиз мага караганда тажрыйбалуу адамсыз, журналист болбосоңуз дагы. Бирок деген ар бир сөзүңүздү ойлонуп айтыңыз, ар бир жазган нерсеңизди ойлонуп жазыңыз. 408 адам көрүп атат менин түз эфирде. Канат Хасанов менин анын кыйкырып Бишкекти башына кийип алгандагы ызы чуусуна болгон жообумду көрүш үчүн ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Чындык чыркырабаш керек, адилеттүүлүк орнош керек, милиция деген мыйзамдуу тергеш керек. Анан кийин сот мыйзамдуу жазасын бериш керек. Мен сот эмесмин, милиция эмесмин, адвокат дагы эмесмин, акча ташыбайм. Мен болгону мага ыйлап келген адамдын үнүн коомго гана жеткирем. Кудайыма шүгүр. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Кийинки түз эфирден жолугабыз. Мен буга чейин ошол Фатима эжеден, бул дүйнөдөн өтүп кеткен Бейшен Дүйшөнбиевдин аялы Фатима эжеден түз эфир көрсөттүм. Азыр 2-3 саат мурун. Мындан кийин дагы ошол Канат Хасановдун баласын күнөөлөгөн окуя боюнча ар бир тергөө иши болобу, сот процесси болобу, мен катышып, коомчулукка жеткирип турам деп сөз бердим. Фатима эже суранды. Анткени ал киши ушул болгон окуяны эл билсин деп атат. Чындык чыксын деп атат. Адилеттүүлүккө жетели деп атат. Мыйзам чегинде ошол каракчылыкка барган балдар өз жазасын алсын деп атат. Мен андыктан биринчи ыйлап келген адамга ишенем. Себеби дегенде ал адамын жоготуп атат, күйөөсүн жоготуп атат. Мага ошол жалаң ыйлап келгендер келет. Канат байке, айыгып кетиңиз, көп кыйкырбаңыз, эмоцияга алдырбаңыз. Сиз мыйзамды жакшы билесиз мага караганда. Келиңиз,
ушул окуядан тергөө кандай иштейт экен, аны сот кандай чечет экен, адвокаттар кандай иш алып барат экен, мен ошону түз эфирде чыгарып турайын. Ошондон ушул окуянын мисалында биз элге биздин соттордун оңолгонун же оңолбой дагы деле ошол боюнча чириген баткак бойдон калганын көрсөтөлү. Макул болсоңуз сиз дагы көрсөтүңүз. Сиз түз эфирге чыгып көнүп калбадыңызбы? Кимге болсо дагы түз эфирден аркылуу өзүңүздү аппак кылып чыга каласыз. Ошол ар бир процессти сиз да көрсөтүңүз түз эфирге. Сиз көрсөтсөңүз кимдин ким экенин көрөбүз, кимдин ким экени билинет. Мен дагы түз эфирге чыгарам ар бир процессти. Чоң Казаттын артынан аңдып ээрчип чукуудай, силер кимсиңер? Элди алдаган шылуундар Чоң Казатта жүргөнүн мен билем. Ошол шылуундарга алданган элге менин жүрөгүм ооруп атат. Эртең бүрсү күнү алданып баягы эле жыртык тепшини кучактаган боюнча отурсаңар кеч болуп калат. Ошондуктан азыртадан алданбагыла деп мен мага келген маалыматтарды, аманат сөздү Чоң Казатка суроо кылып жөнөткөм. Аны дагы укмаксан, көрмөксүн, билмексен болуп койдуңуз. Анткени силер Маматканов, Жапыкеев, Канат Хасанов үчөө менин суроолорума жооп берсе, айып ачылмак. Жооп бербесе, абийири төгүлмөк, шерменде болмок. Ошондуктан жооп бербедиңер, мейли. Ар бир жаран, ар бир Фейсбуктагы отурган Кыргызстан жараны өзү чечсин. Ким туура сүйлөп атат, ким жалган сүйлөп атат, ким кандай иш-чараларга барып атат. Ана мени коркутканыңызды токтотуңуз. Мен эч кимден коркпойм. Адам Кудайдан коркуш керек. Башка эч кимден коркпош керек. Түз эфирдин аягында бир сөз айтып коеюн. Эгерде мени менен, же болбосо менин бала чакам менен, бир туугандарым менен бир нерсе болсо, Чоң Казаттан, Канат Хасановдон көрөм. Анткени сөнбөйүн көзөп азыр эле Бишкекти башына кийип кыйкырды. Булардын колунан көп нерсе келерин дагы билем. Андыктан элден суранарым, тараза кылгыла, таразага салгыла, жүрөгүңөрдү уккула. Ким туура айтып атат, ким чындыкты жеткирем деп чырылдап атат, ким популисттенип үстөмдүк кылып атат, ким өзүнүн ошо популисттигинен, кыйкырчактыгынан пайдаланып көп нерсеге барып атат. Аны деген өзүңөр таразалашыңар керек. Мен эч кимге жооп бербейм, комментарийге эч кимге жооп бербейм. Ар кимиңиздер өзүңүздөр таразалап ой пикириңиздерди жазыңыздар. Анан бир нерсе суранып кетейин. Канат Хасановдун баласы күнөөлөнүп атат ушул окуя боюнча. Бирок Канат Хасанов өзү адвокат болуптур. Мен мындан мурунку дагы түз эфирде суранып кеттим билем. Юристтер, адвокаттар, юристтер өзүбүздүн бала эле, кесиптешим эле, карга карганын көзүн чукубайт деп Канат Хасанов тарап болбой, мыйзамды сүйлөгүлө, мыйзамды жазгыла. Мыйзамда эмне деп жазылып турат? Баласы күнөөлөнсө, атасы адвокат боло алабы? Ошол нерсени юрист катары жазып койгула. Башкалар да окусун, билсин, ким туура кылып атат, ким туура эмес кылып атат. Эми буну сот чечет. Ошондуктан тергөө туура багытта жүрүш үчүн, сотко тергөө болгон окуя болгондой болуп жетиш үчүн ошол каракталган түнү көз жумган Бейшен Дүйшөнбиевдин аялы, бир туугандары атайын ушул түз эфирге чыгарып, бардыгын ачык айт, биз дагы ачык айтабыз деп мага кайрылышты. Ошол айтайын деген. Сиздерден сураныч, бөлүшүп коюңуздар. Бардык адам билсин, Фейсбукта отургандардын бардыгы көрсүн, билсин. Менин жоомду, сүйлөгөн сөзүмдү, Канат Хасановго болгон берген жоомду бардыгын көрүп билсин. Анан сиздерден калыс пикир күтөм. Алтыша деген ким эле, бул ким экен деп асманга чыкпай, асмандан түшүп, жөнөкөй жер менен басып, өзүңөрдү дагы басып, мага катын, канчык, жалап деген оозу балет сөздөрүңөр менен жазбай, биринчи мен баракчама киргиле дагы карап чыккыла. Мен эмнени жазып атам, киммин,
эмнелерди бөлүшүп атамын. Ушул эфирден пайдаланып дагы бир нерсени айтып койгум келет. Неме дейт, жазгандар бар да, бир канча адам бир жазып атат. Саясатчылардын баардыгын эле, чоңдордун баардыгын эле жаман дей бересиң, жакшысын каяктан табабы, сен өзүң кимди колдойсуң дейт. Садаган кетейиндер, айланып кетейиндер. Эгерде ошол саясатчылардын жанында жүрөсүң, ызы чуусун угуп каласың, көрүп каласың, ошону жазасың. Бир. Экинчиден, ошолордун душмандары болот экен, же болбосо алардан жабыр тартып, какшап, ыйлап калгандар болот экен. Ошолор мага аманат сөздү жөнөтүшөт. Жеке кайрылышат, телефон чалышат, жазышат. Ошолордун сөздөрүн мен жазып атам Фейсбукка. Аманат сөздү мен коомчулукка жеткириш менин милдетим деп айттым башында. Азыр дагы ошол сөздү дагы бир жолу кайталап кетейин. Мага ким аманат сөз айтса, айтып кой, коомго жеткирип кой, ушул чындыкты билдиртип кой, эл билсин десе, мен ошону Фейсбукка жазам. Анан деген заказ, анан тыйын тыпыр алды деген сөзүңөрдү башка жерге барып айткыла. Анткени ушул мени түз эфирде көрүп аткандардын арасында кимден мен акча алган болсом, анда дагы жазып койгула. Бирок далил менен жазгыла. Буну мен экинчи жолу кайталап атам. Анткени буга чейин уккандар бар, укпагандар бар. Жазышат аманат сөздү мен айтканга. Кудайдын алдында аманат сөздү мен кантип жеткирбей коем? Мен жеткиришим керек, мен айтышым керек, мен анан жазам. Ошондо Алтынай элдин баарын жаман көргөн болуп калып атат да. Саясатчылардын баарын, чоңдордун баардыгын жалгыз Алтынай жаман көрөт. Жок. Алар менин жеке душманым дагы эмес. Мен алар менен маңдай теске отуруп чай да ичкен эмес. Болгону журналист болуп алардын жанында тегерегинде жүрөм, саясатта жүрөм, жогорку кеңеш, президенттин жанында ким отурат, баардыгын билем. Алар менен мурда мен иштешкем, алардын ким экенин дагы жакшы билем. Андан сырткары дагы ошол мен билген адамдарда дагы жаман жагын билгендер бар экен да. Ошолор мага жекеге жазат. Ушуну айтып койчу, ушуну жазып койчу деп. Мен ошону жазам. Анан эл үчүн мен эл бүт чоңдордун баарын, чиновниктердин баарын жаман көргөн жаман кыз болуп көрүнүп калып атпаймынбы? Менин жеке душманым жок. Мен жеке душманымды мен Фейсбукка жазбайм. Жеке душманым менен жолугуп, мен бетин айтып сүйлөшүп алам. Бул аманат сөздү мен айтканым, аманат сөздү элге жеткизгеним, коомго жеткизгеним. Келгиле ар ким өзүнүн ишин кылсын. Анан кийин деген Бишкекти башына кээ болуп кыйкырып, сөмөйгөзөп, сени антип берем, мынтип берем, сен кимсиң деп асмандан сүйлөгөндөрдү токтотолу. Анткени ар ким өзүнүн ишин кылса, Кыргызстан оңолот. Мен өзүмдүн милдетимди жакшы аткарып атам деп эсептейм. Буюрса, Кудайым кааласа. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар, оорубаңыздар. Вирус маалында жүрүп атабыз. Вирус маалында моундай каракчылык болбосун, адам өлтүрүү болбосун. Ошол кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Ким мага келип кайрылып түз эфирге чыгып бер, чындыкты айтып бер десе, мен жок дебей, ар бир келген адамга эч качан баш тартпай, мен ушул түз эфирге чыгып болгон окуяны болгондой айтып бергенге сөз берем. Буга чейин ошентип жүргөм. Аман туруңуздар. Түнкү саат 11-ден 10 мүнөт өтүптүр. Жакшы түш көрүп жатыңыздар.